Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Говорит ТВ интернет-телеканалы саясий дебаттарды улантат. Биздин бери түз эфирде Говорит ТВ сайтында жана Next ТВ телеканалында көрсөтүлүп жатат. Берини мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Биздин дебат 3 раундтан турат. Биринчиси позицияларды такташуу, экинчи элдин үнү жана үчүнчү жыйынтык кандай болушу керек. Бизде классикалык дебаттардын эрежеси боюнча 2 мүнөттүк чектөөлөр башында киргизилген, анан талкууну мындай эркин жүргүзө берсек болот. Бүгүнкү тема операция кустуруу, коррупция менен күрөш кандай жүрүп жатат деген темадагы Майдандын катышуучулары менен тааныштырып өтсөм. Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Сыдыков Аскар Кутубекович, эл аралык ишкердик кеңештин аткаруучу директору, Табылда Акиров саясий талдоочу жана Шайырбек Маматокторов эксперт. Саламатсыздарбы? Башында эле ушу бийлик, азыркы бийлик келе жатат. Кудай буйруса, мына 28 январда дагы бир жаңы президенттүү болуп калат окшойбуз. Анткени инаугурациянын датасы белгилүү болду. Бүгүн шаардын баары жабылып, мына азыр репетиция болуп атат. Ушу бийлик айтты, баарын кустурабыз, урдаганын баарын кустурабыз. Акчаны бюджетке ошо кустургандардан толтурабыз. Силер кандай деп ойлойсуңар? Ушу чын эле уурулар кармалып, кусуп жатабы? Кубанычбек Сатиндиевич, сизден баштасак. Эми азыркы экономикалык, социалдык оор заманда, мына өзүңүздөр билесиңер, пандемиядан кийин кандай орто чакан бизнес жапа чекти. Бүттүн өзү жапа чекти, анын ичинде бечелге жүтөн пайдасы эмне дегендей Кыргызга өтө оор болуп калды. Бул бюджетти толтура турган бирден бир булак болуп эсептелет. Анын үстүнө уурулар жооп бериш керек. Мамлекеттик, элдик менчикти уурдап кеткендерди сөзсүз кустуруш керек. Аны кармап эле коюш бул негизги максат эмес да. Бирок ошол эле маалда экинчи жолу ал мамлекеттик бийликке келгис кылыш керек. Мамлекеттик кызматкачы. Коррупционер жөнөкөй киши эмес да. Ал бийликте ошол материалдык акча каражаттарын бөлүштүрүү жакта отурган жалгыз өзү эмес, мүмкүн группа менен же уюшулган топ менен жетим бул. Анан бир тоог урдаганды 5 жылга соттоп туруп, миллиард урдаганды кайра чыгарып ийген бул туура эмес деп эсептейм. Ошон үчүн бул күрөш сөзсүз болуш керек. Бирок күрөштү жалгыз эле өкмөт же президент алы келбейт. Бул коррупцияга каршы бүт дүйнөбүз менен каршы чыгышыбыз керек. Ар бир жаран өзүнүн салымын кош керек. Ууруга берген дагы, алган дагы күнөөкөр да. Ошон үчүн аларды качырып ийбей атай. Бизде ошондой фактылар болбоду эле. Мисалы, Аскар Шадиевди ким чыгарып койду? Эртең калмайбыз, сен бүгүн кетип кал деп айтылган үчүн кетип калбады. Андай болбой, убагында алып калыш керек да. Анын менчиктерин баарын алыш керек. Бирок өч алып айландырбаш керек. Анычы себеби бийликке кичине сын пикир айтса, азыр мисалы 17 кандидат болду эле президенттердин, мен президент болом дегендер. Бир тобу сын пикир айткан. Аларды куугунтуктоо иретинде аларга иш жүргүзбөстөн жакшы жагын алыш керек дагы. Эгер андай кемчиликтери же ууруу фактылары болсо, аларды жоопко тартыш керек деп. Кубанычбек Сатиндиевич жооп берген жок суроого. Уурулар кусуп жатышабы? Бюджетке акча толуп баштадыбы? Бүгүнкү убакта биз каалагандай деңгээлде эч кандай кустуруу боло элек десек болот. Ошол эле мисалы Матраев жөнүндө көп сөздөр болуп атат. 700 миллион долларды алып кетти деп силердин кесиптештериңер чыгарган. Азыр бюджетке төккөнү 24 миллион болуп атпайбы? Калганы кайда андай болсочу? Жана башкалардыкы деле кээ бир мына азыр Жогорку кеңештин депутаты кармалды. Анда бир топ иштери бар экен. Андай депутаттар да көп да бизде мисалчы. Ошол эле Пирматов мисалы Аида Салянова башкы прокурор болуп турган десиңиздерби? 17 миллион доллар мойнуна илинген. Бирок жоопко тартыш үчүн ал киши мыйзам чегинде Жогорку кеңешке кайрылды. Бизди жоопко тиги кишини жоопко тартканга мүмкүнчүлүк уруксат бериле десе, бербей койгон. Эми ал киши улам депутат болуп шайланып атат. Себеби жоопкерчиликтен качып кетиш керек болду. Жегендерин мүмкүн элге бир аз таратып берет дагы, кайра ошого келет. Эгер биз бүгүнкү конституцияда ушуну тактап, иреттеп, жакшы жоопкерчиликти ошо мыйзам чегинде тактабасак,
Булар азыркы шайлоодо кайра келет, отура берет, чоң коррупционерлердин биричи. Рахмат. Талды мырза, сиз айтып кетсеңиз. Болуп атабы ошондой коррупция менен чоң күрөш? Мен байкашымча мындай коррупция менен күрөш болуп атат. Бирок мындай системный эмес да. Улам бирден кармап атышат. Мисалы үчүн бирде Таластан же бирде башка региондон жанагы башкармачылыктын жетекчилери деп кармалып атышат. Бирок мен андай менен токтотуу кыйын да. Коррупция менен күрөштүн эң негизги максаты бул ошо коррупцияны басаңдатып эң төмөн деңгээлге жеткирүү болуш керек да. Мисалы үчүн батыштагыдай же болбосо башка Азия өлкөлөрүндөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй абалга алып келиш керек да. Ал эми мондай бирден кармап отуруп, аны Атамбаев деле жасаган, Сооронбай Жээнбеков деле жасады. Бирок андан эч убакта болбойт. Мисалы үчүн улам алып барып камап атышат, бирок кайра эле ошондой эле чиновниктерди, ошол деңгээлдеги же болбосо министрди, же болбосо башканы кармап атышпайбы. Демек, таптаза башка негизде жүрүш керек да. Анан жанагы кустурабыз деген нерсе бул саясий лозунг, жанагы шайлоо учурунда, парламенттик шайлоо учурундагы саясий лозунгтар. Азыр болсо системалык, мамлекеттик негизде мындай ошондой позицияда жүрүш керек да, аракеттердин баары. Жанагы кустурабыз деген бул элге, жанагы көчөдөгү элге ошолорду өзүнө тартууга, электоратты чогултууга айтылган сөздөр да. Азыр бүгүн мамлекеттик чиновник болуп калышты ошол айткандын баары. Анан алар дагы эле кустурабыз, эртең кустурабыз, анан минтебиз деген ал туура эмес, ал деген өздөрү коррупционер экенин көрсөтүп атпайбы? Андай сөздөрдү айтуу менен. Мисалы үчүн Жумалиевдин мүлкүн 99 жолу текшеришти, илгери да текшерген, азыр да баягында текшерди, эми да текшерип атышат да. Анан чыкты 16 миллион доллар баягы кредити бар экен. ЭВН заводун иштетип атыптыр, 700 киши иштейт экен, жана башка деп ошентип чыгарып атышат. Өздөрү айтып атат ошонун баарын. Анан дагы эле истейбиз, дагы эле истейбиз. Истесе анда алып барып камасындар ар жакка. Маселенин баары ошол 16 миллион долларды бөлүп алууда болуп аткан жокпу? Маселе ошондо болуп атпайбы? Антип эле кустурабыз дебеш керек да. Ал лозунг мындай элди электоратты алып парламентке келүү лозунгу болсо болот. Мамлекеттик чиновник кустурабыз деп айта албайт. Ал деген системно иштеш керек да. Аракет кылыш керек, табыш керек, көрсөтүш керек, документтерин алып барып туруп анан камаш керек. Азыр менимче андай болбой жатат, бирок баары бир айтыш керек. Мисалы үчүн коррупция менен күрөшүш керек мамлекет. Ошондуктан жанагындай акча менен алып кармалып алып аткан жеринен кармалып аткандар бул туура эле камалыш керек, аеосуз күрөш болуш керек. Бирок системно күрөшсө мындан да жакшы болмок да. Аскар мырза, сиз айтып кетсеңиз. Азыр бир эле атка минерлер гана эмес, жана ишмерлер да азыр жоопко тартылып жаткан кез. Силер билесиңер, акыркы бир-эки мисал келтирсек, спекулянт борбор жана дагы бир-эки ишкерлер мындай азыр дуушар болуп жатат. Ушундай чоң бир процесстерге сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул процесстер ачык айкын өтүп атабы? Туура айтасыз, бизде да көптөгөн күмөн саноолор бар. Бул чыныгы коррупция менен күрөшпү, же бул опуза талап кылуу, же бул басым кысымга алуу, айтып эле бюджетти толтурабыз деп кийинки жылдарды ойлобогондукпу деп көптөгөн күмөн саноолор бар. Ошондуктан бул тынчсыздануубузду айтып атабыз, азыр ачык эле айтып атабыз. Мынакей өкмөттүн алдында экономикалык реформалар боюнча кеңеш түзүлгөн. Анда ошого багытталган тийиштүү жумушчу топ түзүлдү. Ошондо баарын айттык. Азыр ошол кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизели, ишкерлерди жана жалпысынан элди ошол мыйзамсыз басымдан коргойлу депчи. Себеп дегенде бюджетти толтуруу бул эптеп эле толтуруу эмес, бул эл аралык стандарттарга ылайык, мыйзамга ылайык толтурулушу керек. Эгерде абдан бир орчундуу кылмыштар болсо, коррупция сыяктуу, жемкорлук сыяктуу, алар кээ бир учурда амнистияга жатпайт.
мисалы ошолорго эгерде биз ошондой кишилерди бошотуп туруп ар кандай жоопкерчиликтен бошотуп турган болсок, анда кылмыш жаза принциби иштебей калат. Демек, ар бир атка минер тийиштүү акчасын төлөп эле качып кетет экен да. Экинчи жагынан болсо, салыкты төлөгөн, иштеп аткан, кыйналып, кредит алып иштеп аткан бизнес ошол кысымга, басым кысымга учурап атат. Анан мындай фактор кылып ала турган болсок, ушул сыяктуу күрөштү ким алып барышы керек? Биринчиден, ушул мамлекеттик органдардын башчылары транзиттик периодта, транзиттик убагында дайындалган башчылар. Дүйнөлүк практикада ушундай транзиттик башчылар орчундуу нерселерди жасабайт. Алар болгону жана чарбалык иштерге келишип, баягы күнүмдүк оокатты жасап туруп, күнүмдүк оокаттарды жана өлкөдө камсыздашы керек. Ушул сыяктуу экономикалык амнистия болобу, кустуруу деп атасыз, жана башкаларды аны туруктуу бийлик жасашы керек. Туруктуу институттар, мына парламент өз мөөнөтүнөн өттү. Азыр көптөгөн күмөн саноолор болуп атат, талаш тартыштар болуп атат. Ушул парламент иштей алабы депчи, мына Венециялык комиссияда өз оюн айтты. Парламент ушундай транзиттикпи? Президент ишке кириши элек. Өкмөт эле бар. Болгондо дагы өкмөт баягы транзиттик парламент тарабынан шайланган. Ошондуктан ушул сыяктуу транзиттик периодтан чыгып туруп, ушул сыяктуу чоң демилгелерди ишке ашырса болот эле. Экинчиден, принциптери, мыйзам, ошого ылайыктуу мыйзам, амнистия деп атпайбызбы, кийин эле чыкты. Башынан чыга элек болчу. Анан жанагы бюджетке келген миллиардтар, аны дагы кимден келгенин биз эмгиче билбейбиз. Жанагы кесиптешибиз айткан бир кишини угуп атабыз, бирок андан башкасын биз укпай атабыз. Кимден келди, кандай жол менен келди. Бул боюнча биз кеңири талкуу жасайбыз. Бүгүн Шайырбек мырза, сиз айтып кетсеңиз, баарын уктуңуз да. Негизи ушу азыр күрөш болуп жатат деп айтсак болот. Анткени азырынча биз көрүп атабыз, камоолор болуп жатат. Бир нече мындай, сиз Табылды мырза айтып кетпедиби, мындай баш кармалыктар деле камап атат депчи. Бирок мына депутат кармалды, ага чейин статс секретарь кармалды. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушунун баары күрөшкө кирбейби? Же бул жөн эле мындай Табылды мырза айткандай эле популисттик мындай чоң бир лозунгбу? Билесизби? Мен кызыккан спорттун бир түрүндө псевдо чабуул деген түшүнүк бар. Күрөш жүрүп аткандай да көрүнөт, чабуулга аракет кылгандай көрүнөт, бирок чындыгында ал башка максаттар менен жүрөт. Айтылбай турган нерселер айтып эт окшойм, күрөш барып кээ бир жерде өч алууга да өтүп кетип атат. Аны бардыңар билип эле турасыңар. Ошондуктан эң маанилүүсү кеп күрөштө эмес, кеп анын ыкмасында жана мыйзамдуулугунда. Экономиканы кустуруу, кустуризация менен толтурбайт. Экономиканы салык менен, өндүрүш менен, мамлекеттик оокаттар бар, мамлекеттик ишканалардан түшкөн кирешелер менен, инвестициялар менен, эмне менен гана эмес, бир гана кустуруу менен толтурбайт. Кустуруу деген нерсе өз мыйзамда жок, бирок биз аны түшүнүп турабыз. Кээ бир оокаттарды урдаган нерселерин, байлыктарын кайтаруу. Ал экономикалык ыкма, экономикалык инструмент эмес. Ал кылмыш жана жазага күрөшүү үчүн мыйзамдык мындай подход. Сиз мамлекетти башкаруунун ээси болсоңуз, экономиканы анда бизде көп уруу болуш керек да, баарын кустуруп атып экономиканы толтуруу. Бул жалган нерсе. 35 миллиард таңсыктыктын жарымын толтура албайсыңар кустуруу менен. Кармайсың, 100 миллион урдаган уру 10 миллион төгүп коюп качып чыга берет. Биз кайра уруулукту мыйзамдаштырып атабыз. Анда урууларга биз мындай башкача ой, анда көбүрөөк урдаш керек экен. Сен көбүрөөк урдап, көбүрөөк төксөң, нормалдуу пайыз болот экен да. Андай подход, андай нерсе менен мамлекеттеги экономикалык абалды оңдой албайсыз. Башка маселе либералдаштырып, мынакей байка айтып кетти. Баягы катышкандардын, президенттикке катышкандардын башын кошуу, экономикалык бизнесмен ишкерлердин башын кошуу, алар менен диалогко келүү, аларга преференцияларды берүү, салыктан бошотуу, кандайдыр бир шарттар түзүп,
өткөндөгү режимден бул режимдин артыкчылыктарын даңазалап, ошол аркылуу пиариться этип, ошол аркылуу анан кийин экономиканы жылдырса болот. А кустуруу ал кылмыш жана жаза. Кандай кезде өлкө өсөт? Сиз кылмыш жасаганда ал жазадан качып кутула албай турган шартты түзүү керек. Непримиримость наказания, сиз таптакыр айыппул салынат, практикада бар дүйнө жүзүндө, бирок ал болгону сиз камала турган мөөнөттү бир аз кыскартат. Бирок камай турган мөөнөт, срок сөзсүз болуш керек. Необратимость наказания. Эч кандай байке, ни при каких обстоятельствах сиз жазадан качып кутула албай турган болушуңуз керек. Ошондо гана ууру коркот. А мен миллион урдап туруп 100 бир бөлүгүн төгүп коюп кутулуп кетем деген психология жаралбайт. Азыркыларды бир күн камерада жатпайт. Адамдын психологиясына эркиндиктен ажырагандыкчы аябай чоң нерсе. Билесизби, коркоктор 3 күн ичинде 3 жолу качкан саясатчы бар. Билесизби, мен саясаттан кеттим, кайра келдим, анан кайра кеттим, анан кайра Атамбаев чыгарылган жанына бара койгондор бар да, ошолор реалдуу мындай ири уурулар. Алар бир гана нерседен коркот, эркинен ажыратып калууга. А бизде не ири бир 3-4 ууру, анан орточо бир 10-15 ууру, анан майдаларынан бир 100дөй, баары соодага келди. Баары соода кылып алды дагы, анан жыргап коюп келип эле төлөп коет экен. Андай күрөш эмес. Мынакей жакшы термин айтып кетти, саясий лозунг дедиңиз, а? Ал деген эмнени билдирет? Ал жел. Мындай макулсузбу? Ал жөн эле жел. Кургак, куру сөз. Биз кустурабыз, 1-2 миллион кустуруп, бардык кайтарылган акчалардын суммасы 1 миллиардка жеткен жок. 1 миллиардка жеткен жок. Биздин бюджеттин көлөмүн билесиздер, таңсыктыкты билесиздер, сырткы карызды билесиздер. Кустуруу менен экономиканы толтурам десеңер, силер 600-700 жыл кустурушуңар керек. Ал болбогон жол жана популисттик ыкма. Аны коркпой эле бетине айтыш керек. Мына экономикалык амнистия кабыл албады азыркы жогорку кеңеш. Садыр Жапаров, премьер-министр, президенттин милдетин аткаруу убагында бир чечим кабыл алып мөөнөт берген. Жегендер өз ыктыярыңар менен алып келсеңер, анда биз жоопко тартпайлы деген. Бирөө басып келген жок да. Азыр могу закон кабыл алынгандан кийин дагы бирөө басып келген жок, өз ыктыяры менен келип төлөпчү. Бул бир чет. Экинчиден, бул жогорку кеңеш дагы, мен юрист катары айтканда, бул законду кабыл алды, бирок ал жерде бажы закону бар, салык закону бар, жаза кодекси, толтура закондор бар. Ошол эле ишкерлер жөнүндө да. Эми ишкерлерди коррупционер деген болбойт. Мисалы, салыкты катасы төлөбөй койгондору да бар. Мисалы, ката кетирип бухгалтеричи. Ал деген өзүнүн эмгеги менен эмгектенип атат да. Аларды коррупционер деш кыйын болот да. Баягы кичине кемчилик кетирип койсо, 10 миң, 20 миң үчүн ага бирдей эле штраф салып, миллиард уурдаган менен бирдей кылган туура эмес болот да. Ал бир четтеңиз. Экинчиден, мен бир чети макулмун, бюджетти толтура албай калган бир ыкмасы болуп атат булчу. Себеби бюджетте азыр салык менен толтуруш, мына салык инспекциясы менен бажы инспекциясына планды азыр көбөйттү. Алар эмне ишканалар көбөйдү? Же алардын обороту, же өндүрүш көбөйүп кеттиби? Жок да. Ошон үчүн бул айласынан окат. Мен түшүнүп турам. Бюджетти толтуруш керек, пенсия пособиен бериш керек. Кээ бирлери бере албай калды азырчы. Анын үстүнө бизде стимул дегенди да караш керек. Анан бул жерде бир популисттик закон менен эчтеке кыла албайсыздар. Бул бир деңиздер. Анан акыркы убакта мода болуп калды. Мыйзамсыз байган деген статьяны колдоно башташты. Ушул эки бирине менен, бирөө коррупция, бирөө мыйзамсыз байган. Кээ бири да мыйзамсыз байгандары бар, тууган уруктарына жаздырып койгондору бар. Бирок далилдеш керек аны толугу менен. Мисалы, бирөө мамлекет кызматта болсо, анын баласы күнү түн иштеп, же тууганы байып, анан бир тууганына беришип атса, аны да кошо бирөөнү жармаштыра берген болот. Мыйзам чегинде болуш керек, себеби эртең кайра эле утуп алып туруп, кайра мамлекетти сотко бергендер бар да, өкмөттүчү. Анан кайра чегинтип алгандары бар, кайра. Ошон үчүн баары мыйзам чегинде болуш керек. Бир жааты. Экинчиден, бизде чоң ууруларды, неме айтып атпайбы, туура ал камагандан коркот деп. Байлыгын тарттырып ийгенден да коркот. Ошон үчүн сызып келгендер бар биздечи. Эми мисалы, бизде мына убактылуу өкмөт дагы байлыктарын алган декрет менен.
декрет менен мыйзамсыз түрдө алган. Ошол эле качып кеткен Надель 17 миллион Европанын сотунан өкмөттү жыгып койбоду доллар менен. Өкмөт кайра төлөп калбады аны жана банк үчүнчү. Ошол мыйзамсыз жол менен барганда биз кайра мамлекеттин аброюн баарын кетебиз. Дагы бир жолу мына ишкер балам турат бул жерде. Мен айткым келет да, мисалы эмне үчүн биздин өкмөт, бийлик дайым эле сырттан карыз алат, пайыздары мененчи. Эмне үчүн ички инвестицияны тартпайбыз? Шарт түзүп бербейбиз. Бизде бир топ чыгаан азыркы отурган депутаттар баш болуп, ак үйдө иштегендердин бир топтору байлыктарын чыгарып кетти. Кайнан болобу, Эмират болобу, башка жерлерде салып атпайбы? Эмне үчүн өзүбүздүкүнө шарт түзүп бербейбиз? Мүмкүнчүлүк берсек, өзүбүздү инвестицияга болбой саксак жатат. болот. Сиздер айтасыз, сиз ишкерсиз да. Азыр ошондой кысым болуп жатат десек, айтсак болобу? Ишкерлерге карата. Сөзсүз түрдө. Себеби мына Жөнөкөй ишкерлерби, же чын эле уурдагандарбы алар? Кандай мындай критерийлер барбы аларды аныктаган? эми аны талдаш керек. Биз так маалыматты билбейбиз, албетте, ал мамлекеттик органдарда бар. Бирок биздин оюбузча, бизде келген дооматтарга карасак, көбүнчөсү мындай эле жөнөкөй ишкерлер. Жөнөкөй ишин жасап туруп чоңойгон ишкерлер, кийин чоңойгон сайын ушундай эмеге ошол эле сыяктуу кылыч ошолорду бир алып турат экен да. Оборотуңуз көбөйгөндө. Бизде мисалы айтып атпайбызбы, фермерлер биригип туруп кооператив түзүш керек. Бизде мелкотоварность, товарларыбыз аз депчи. А бириктирип туруп чоңойгонго стимул жок. Себеби чоңойгон сайын бирөөгө жакпайсың, бирөө тартып алам дейт. Бизнесиң жакшы экен, келгиле бөлүшпөйлү. Же өзүм тартып алайын, же бөлүш депчи. Ушундай талаптар көп. Ишкерлер баягы мейли жардам болбой эле койсун, өзүбүз чечип алабыз деген менен жок дегенде тийбегиле деп атышат да. Өкмөттү, мамлекетти анан тийгендерден коргоп бергиле депчи. Мамлекеттин бирден бир максаты ошол да. Жумушу ошол. Коопсуздукту камсыз кылуу жана болгон талаш тартыштарды мыйзам жолунда жөнгө салуу. Ошол функцияларды аткара албай калып атат да мамлекетибиз. Мына сот системасына эч ким ишенбейт. Азыр көчөдө бир 10 чактай кишини сурасаңыздар, 9-у ишенбейт. Тагдырын кое алабы ошол сотко? Кое албайт. Соттор да коркот. Ошолор да басым кысымга алынып атпайбы? Ошол. Анан кийин ушул сыяктуу чөйрөдө элдер ойлойт да, так, мен министр же депутат болоюн, же мамлекет кызматкер болоюн, зарплатам, аянам түшө берет, мен иштей берем. Ишкер болом деген жок да. Себеби ишкерде өзү насыя алып, өзүнүн тоокелчилигине бир кыйнап иштеп атса, кийин бирөө келип тартып алат экен. Андан көрөкчө мен акырын иштей берейин деген бир маанай болуп калды да. Ошондуктан Сен мамлекетке ишенбейбиз деп айтканды качан үйрөнөсүңөр, коркпой эле. Коркпой эле айтып Монту атабыз. айландырбай элечи, сразу дейт, мамлекетке ишенип болбойт. Биздин мамлекетке ишкер ишенбейт. Туура, ошентип атабыз. Жок, ошентип атабыз. Мына бизде Кудайга шүгүр демократия бар, Мынакей президенттин алдында кеңеш бар, өкмөттүн алдында кеңеш бар. Ошонун баарынан биз ачык эле бетке айтып атабыз. Колдоп бере албайт, коргоп бере албайт. Коргоп бере албайт, колдоп бере албайт, анан жолтоолорду жана тоскоолдуктарды коёт депчи. Силерде коррупция жыккан болбойт. Силер мамлекеттик кызмат эмессиңер. Мамлекеттик кызматкер эмессиңер. Эгерде силер ишкерлер уурдасаңар, ал чындыгында силердин башоор эмес. Айтып көрсөтүп берсечи. Алда булардын иши эмес. Себеби фискалдык органдар бар. Бирөөнү камаш үчүн, бирөөнү жазалоо үчүн презумпция бар да, сиз аны далилдешиңиз керек да. Ишкер өзүнө каршы көрсөтмө бербейт. Мен урумун, мынча жаптым дебейт. Билип турабыз биз. Ким уур экен, бирок ошондо да далилдеш керек. Мыйзамдуулук ошол да, жөн эле турап келип, элдер айтты, азыр бир баягы жаман мыйзам бар. Биз азыр үчөөбүз ушу бала ууру деген показания көрсөтмө берсек, муну алып барып камап коет. Маевский деле. Эч далили жок. Азыр экономикалык амнистия деп эле бир ошонун айланасына эле кайра келип эле биз такалып атабыз да, жарыяланган. 2 ай мурун айтылган да, экономик амнистия баарына берилди деп. Мына жакында эле жанагы транспорт министрлигинин статс секретары кармалды.
кармалып туруп кичине 1-2 күн түрмөдө жаткандан кийин анан подзалог аны чыгарып коюшту, анткени ал төгүптүр. Мына ушул бул жакшы көрүнүшпү же бул мына Кубанычбек Сатиндиевич айткандай, жана Шайырбек мырза да сиз көбүрөөк айтып кеттиңиз бул боюнча. Бул жөн эле жанакы мындай жел деп атпайбы, жел сөз элеби? Бирок кармалды, төктү, эмнеси жаман? Эми төккөндө канча ошол желген акчанын канча процентин төктү маселе ошондо да туура экономикалык мындай амнистия берилди. Бирок ошол амнистияны дагы мисалы үчүн бизнесмендер өздөрү эрки менен келип төгүш керек да. Мисалы үчүн чалып туруп коркутуп эртең келип кетчи деп коркутуп туруп анан төктүргөн, ал билбейбиз да биз ал чын коррупционерби, калп коррупционерби. Бирок ошол программаны аткартыш үчүн элге мына мондай болуп атат, биздин ишибиз алга жүрүп атат деш үчүн бир эме бизнесмендердин баарын коркутуп төктүрүү ал туура эмес. Бирок жанагы сиз айткан эме боюнча албетте ал мурда мамлекеттик кызматта иштеген адам и жөн эле акча пайда болушу мүмкүн эмес, анын чөнтөгүнө же болбосо ушунчалык байлык келиши мүмкүн эмес. Ал чынында ошондой коррупция менен аракеттениши мүмкүн да. Мына ошолорго туура да баягы кармалдың мынакей кайтар. Бирок чыгып кетти ал киши. Туурабы ошо? Жок, туура эле, эгерде төлөп берсе, туура эле мындай мамлекет менен келишимге келип атышат да. Мен төлөп берейин, бирок чыгаргыла, мен отурбай эле коеюн деп келишимге келип. Мисалы үчүн Грузияда Саакашвили жаңы болгондо ал биздикинин эң жаман нерсеси, биз Грузияныкындай кылбай атабыз да. Ал деген мисалы үчүн бизнесмендин баарын камай берсе, анда бүт баары качып алып кетип калат да, мамлекет эчтекесиз калат. Казынаны кантип толтурушат? Грузияда болсо мындай ушундай аябагандай миллиард акчага байып кеткен 5-6 эле адамды камап алып келишкен дагы, айткан канчасын бере аласың деп. Мына мончасын берем деп туруп эле мамлекеттик келишимге келишип туруп, тигилер акчаларды кайрып берген. Болду, ошо менен баары тынчыган, бүт баары тең мындай коррупция менен аракеттенбей, мамлекет менен туура мамиледе мыйзамдарды сактоо менен, салык төлөө менен өтөлү деп, анан ошентип отуруп акырындык менен коррупцияны жойгон да. Бизде болсо кустурабыз, экономикалык амнистия бул бизнесмендерге тиешеси жок болушу керек деп мен ойлойм. Анткени булар башка секторда, булар башка эски экс-чиновниктер үчүн, ошо чиновниктер, жана окат жасаган, урдагандар деп ошон үчүн айтылат. Ошолор эгерде мисалы үчүн бир кенди алып алса, же дагы бир демелерди алып алса, же болбосо туугандарын коюп алса, анан ошолор аркылуу ошол кендерди иштетип атса, мына ошолор үчүн кустурабыз туура да. Ал эми жөнөкөй бизнесмендер өзү атасынан бир теке акча алса, же дагы бир жактан кредит алса, анан ошону иштетип, андан ары өнүктүрүп, миллиондогон акча, даже миллиардка чейин чогулткан бизнесменди эч убакта аны кустурабызга алып келген туура эмес. Анда ошол чиновниктердин баары, алар өздөрү коррупционер, ошону бөлүшүп атат да, бөлүштүрүп атат. Сен байып кетсиң, ишкерлерде бир эле күнөө бар. Бир эле кылмыш болушу мүмкүн. Салыктан качуу. Ооба. Аларды азайтып көрсөтүү. Башка тууганын ишке алса, ишкерлерге мүмкүн. Ал үй бүлөлүк бизнес болушу мүмкүн. Ишкерлерде ошондой анан эки бухгалтерия. Ушул эле 3-4 эле случай. Ошол эле ошол кирешени жашыруу. Болду. Башка бизнесмендерге эч кандай мамлекет кое албайт. Коррупция деген бирине таптакыр. Законду окуп көрсөңүздөр, бул коррупция деген эмне экенин. Ал жерде жазып турат, бизнесмендер жөнүндө бир да сөз жок. Мамлекеттик кызматкер деп турат. Ошол мамлекеттик байлык, каражат, материал, техникалык жакты бөлүштүрүүчү кызмат. Ошол жалгыз өзү же болбосо группа чогулуп туруп, жана коррупциялык ишке барган, жеп койгондорчу. Бизнесмендер бул жерде жок жазуучу. Анан жана мыйзамсыз байыган деген незаконное обогащение. Карасаңыздар, ал дагы мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү. Бул жерде бизнесмендер жөнүндө бир сөз жок. Анан ошол мамлекеттик кызматта иштеп туруп, элдин журттукун жегендерди ал кустурган туура бир четичи. Бирок необратимость наказание деген да бар. Экономикалык амнистия менен чыгарып койгондо бул жерде чала мыйзам болуп эсептелет. Бүгүн 100 миллион урда алып туруп, 10 миллион берип коюп чыгып алып, эртең кайра барып дагы 1 миллиард урдаса эмне кыласыңар? Ошол жерге муну деген эзелде келгис кылбаш керек, ал кызматкачы кайра. Андан кийин андайлар кутулуп кете берсе,
Анда мисалы көчөдөн баратып бир жөнөкөй киши делечи бул жол эрежесин бузуп койсо штраф салып атат. А тиги миллиардтарды уурдаган кишиге эчтеке болбосо десе андан кимден сурайбыз бизчи? Ошон үчүн баары мыйзам чегинде болуш керек. Андан кийин бул экономикалык амнистия бул чалагай мыйзам деп айтсак болот. Себеби ал түбүнө чейин жеткен жок эч кандай. Аны деген даже массалык элдин да түшүнүгү бул жерде жок болуп калды. Аны уурдаган кишилер түшүнүп турат. Мен кутулуп кетишим ыктымал депчи. Андан кийин көптү уурдаса бул жерде дагы бир нерсени эске алып коюш керек. Ким ошону аныктады? Мисалы жанагы стат секретары ошончо эле уурдап кайра төгүп койгон. Соттун чечими барбы? Жок. Анда аны ким айта алат? Сен күнөөсүң ушул сумманы уурдадың деп. Тергөөчү элеби? Тергөөчү деген аны кыскартып койгондо дагы прокурордун колу керек аны иштечи. Ал макул төлөп койду. Анда төлөп коюп эле баса берсе анда ал 100 миллион уурдагандыр может. 2 миллиондон. Соттун чечими болмоюнча мисалы Матраев деле 2 миллиард деп ким аныктады? Ким аныктады анычы? Баары далдем 700 миллиард деп аткан, 1 миллиард 700 миллион деп аткан доллар мененчи. Мен дагы Наделдин айткан 17 миллион доллар төлөт биздечи. Баягы баары мыйзам чегинде болбосо мына ак кеме мейманканасы боюнча түрк чараны биздикилер даже убактылуу өкмөт юристин жиберип койгон эмес. Түркиянын соту менен туруп алып коюшту, Кыргызстандын жанагы Центериядагы өкмөттүн акчасын арест коюп койду. Ошол жакшылык алып келеби эгер мыйзамсыз кете берсекчи. Анан ар бир жетекчи ким кепилдик бере алат? Ошол эгер тергөөчү ошо байыбасыначы. Байларды чакырып алып эле, анан сен баланчаны төгөсүң, давай мен 100 миллиондун ордуна 10 миллион кылып коеюн, сен мага бересиң дебесе. Может, мүмкүн аларга сүйлөшүп атат. Бул жерде эч ким кепил. Сотко чейин жетиш керек. Баю берене боюнча азыр тартылып аткан чак көрүп атпайсыңарбы силер, бир-эки мода билбейм боло элек го, бирок деген бир-эки мындай ушу бир-эки күндүн ичинде ошондой берене мындай ачыкка чыгып баштады. Мына мыйзамсыз баю боюнча мындай мынча чараларды көрүп атабыз деп биз окуп атабыз. Азыр могу рейдерлик деген да сөз айтылып кетпедиби ишкерлердин атынанчы? Анан мыйзамсыз баю деп эле анан рейдерлик маселеси кошулуп, эмне үчүн биз ушул жерде коррупцияны баштап эле кайра эле ушу ишкерлерге кетип баратабыз? Ушу коррупция менен баштаган күрөш кайра эле ошо барып эле ишкерлерге такалып атпайбы? Анан мыйзамсыз баю тандалып, мыйзамсыз берене тандалып, мындай элге карата пайдаланып жаткан жокпу? Кимдер жоопкерчилик? Жок, мындай да Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүнүн өзүнүн туура багытын, эрежелерин билишпейт да. Мисалы үчүн Матраимовду мынакей ким Кубанычбек Сатынжиевич туура айтып атат да. Матраимовду Азаттык 700 миллион берди деди, бирок ошо 700 миллиондун акчасын эмесин документтерин көрсөтүшкөн жок да. Анча мынчасын көрсөттү, бирок 700 миллионду көрсөтө албайт. Ал 2-3 балким 5 чымадан документ болот. Бирок 700 миллион деп айтышты да. Эми биздин тиги кызматтар баары текшеришти, таптаза деп эми келип туруп мынакей эми сен төлөшүң керек экен, анткени сен жеген турбайсыңбы деп атышат да. Эч ким билбейт. Эми ошентип отуруп жана Магнитскийге чейин кирип калды да. Биз өзүбүздүн бизнесмендерди ошентип өлтүрүп атпайбызбы? Мисалы үчүн алалык Максим Бакиев баарыбыз айтып жүрөбүз, чыңадан акчаларды тиги бир самолетко салып учуп кеткен. Туурабы? Мына баарыбыздын түшүнүгүбүз да ошондой. Англия бербей атпайбы аны? Себептен да ал керек да, ал деген ошол элди багып атат, Англияга налогун төлөп атат, баарын жасап берип атат. И эң кыйын жана биз айтып коебуз го, жана элита жашаган тиги городокто жашап атпайбы? Көрдүңүздөрбү? То есть ар бир мамлекет өзүнүн бизнесмендери үчүн күрөшүш керек да. Ошолорду жанталашып, ушулар элди тиги налогту жана бюджеттеги кызматкерлердин баарын тең ушулар багып атат деп, ошолорду кайра көтөрүп, өстүрүп, баягы улам байыганга алып келиш керек да. А биз мына бизнесмендерден эмне деп атабыз? Кичине гана мындай көтөрүлгөнчө барат, андан кийин чаап турат деп атпайбы? Чыкпасын деп атат. Сиз райымды бизнесмен жакка өткөзүп койдуңуз. Жок, мындай эми түшүндүрүп атам да, эмесинчи, случайды биздеги эмен. Мисалы үчүн аны жасаш үчүн жана райымды камаш үчүн же эмне үчүн анда ошондой документтердин баарын тең көрсөтүп, кандай болуп атат, эмнетип атат, баарын көрсөтүп туруп анан же камап, же болбосо жанагындай Саолбек мырза, Саакашвили Матраимов бизнесмен эмес. Саакашвилидей кылып мамлекеттик эме менен баягы келишимге келип туруп, канчасын
төлөтсө төлөтүп ошондой кылып Кабылдыңыз чечиш керек да, маселе. Матраимовду бизнесмендерге аралаштырбаңыз. Ал Саясий мамлекеттик бизнесмен деп кызматкар койбойсузбу? болгон. Ал таптакыр башка нерсе менен алектенет. Бирок маанилүү жери 700 миллионду деп айткан. Ал дагы жел. Ал пресса 7 миллиард деп да айтып берет. Тергөө органдары ошону далилдесин. Жок, ошону айтып атпайм Ал мен. прессаныкы башка. Далилдесин. Биз Бирок ар кайсы аны ондай бизнесмен ошонун катары 700 жок, отурса 700 миллионун далилдебей жатып эметип отуруп ошону Магнитскийге чейин жеткирип алып атпайбызбы? Азыр дагы 5-6 бизнесменди дагы ошого Дагы жеткиребиз. ошого керет. Магнитскийге Менде башка жеткиребиз сунуш анда. да. Анан биздин бизнесмендер Мына. канча жашайт өлкөдө баары чыгып кетип атпайбы мына? Биз дагы бир ата- Кое турсаңыз, революция болгон сайын бизнесмен эмес. ой, бизнесмен эмес, мен бирок түшүндүрүп атам сизге, ошондой процесс жүрүп атат. Аны салыштырган. Ар бир революция сайын бизнесмендер чыгып кетип атпайбы өлкөдөн? А ким багат элди? Ким багат? Бюджеттиктерди ким багат? Бизнесмен эмес деп атат. Саясий бизнесмен десек Жок, ал саясий бизнесмен эмес. Ал мамлекеттик кызматта турган мырза алчы. Офицерлик кызматта болчу. Таможняның мамлекеттик жетекчисинин орун басары болчу. Таптакыр башка алады. Мен башка сунушту айткым келет. Мисалы азыр бул пандемия кылы 749 миллион келишим түзүлүп алынган, өкмөткө. Башчыбыз Сооронбай Жээнбеков турду. Эмне үчүн ал кишиге статус берилип, ошол миллиондор кайра келбеш керек? Кайда кетти ошол акчачы мына? Эмне даярдык? Бир больница курулдубу? Кайда кетти ошолчу? Канча киши өлдү? Мына азыр вице-премьер жетектеген, Сурабалдиев жетектеген комиссия чыгарып айтып атат, 4-5 эсе өлгөндөрдүн саны эле азайып кетиптир деп. Мен да жаткам. Ошол теги обсервациядачы. Эч кандай даярдыгы жок келгенде марттачы. Германияда 24 киши бир комнатада жаттык. Ошол жердечи. Яна бир кашык, бир одноразовый стакан идиш жок жерде. Анан сиз ошо Жээнбековду Жаздык тартыш деме керек деп жок. атасызбы? Тартыш керек да. Мен ошондо 7-нчи этажга кайрылсам, сен аксакал болуп туруп ушинткенин эми унчукпай эле койбойсуң дейт. Кишилер бул жерде өлүп атса кантип унчукпай койсуң ошол жердечи. Аял кишилер бала чакасы менен жатты ошол жерде. Жүрөк оорулар жатты. Сахарын диабеттер менен үйүнө кете албай жатышты. Бирок Сыймык Жапакеев, Финпол билесиңер да, биз бүгүн чакырганбыз, эмки эфирлерде келип берейин деп айтты. Ал айтып атат, ушул коронавирус боюнча, коронавирустун убагында келген акчалар тууралуу жана негизи ушул пандемияда болгон азыр иликтөө жүрүп атпайбы? Ошо боюнча жыйынтыкты чыгарып бир нече аткаминерлер жоопко тартылат дейт. Жээнбеков болобу, Абылгазиев болобу билбейм. Премьер-министр деле баары президенттин буйругун аткарып турду. Эмне Албек Ибраев менен тиги Сапар Исаков эмне ошончолорду жеп коюшту. Алар буйрукту аткарды Атамбаевдинчи. Ошонун бөлүм башчысы болуп иштегенчи. Ошонун буйругун аткарды. Аларды куштуруш керек. Эмне үчүн эл кайра ошол Кытайдан алынганды Атамбаевдер шилтеп кеткенде эл чогултушу керек. Мында түпкү ойлоп көрсөк, ошолорду биринчи куштуруш керек. Элим журтум деп туруп элден шайландыбы? Кайра абири болсо ошол Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдер алып кетип бериш керек. Койго куят депчи. Болбосо алардын кол тийбестигин алса, анан Жапыкеев чакырганга акысы бар. А болбосо Жапыкеев дагы Камчыбек Ташиев дагы тиги ген прокурордо чакыра албайт. Анын кол тийбестиги бар да. Биз наоборот аны багып атпайбызбы азырчы? Ооруп калса да багабыз, машина охрана бүт баарын резиденцияда жашап. Биз ушу мыйзам баюу беренеси боюнча тартылсын деп атпайбызбы? Бирок бизде дагы бир чоң бир баш катый турган бир маселе бар да, декларация. Декларация деген нерсебиз бар. Ал боюнча мыйзамдар чыккан. Баары тапшырыш керек деген. Бирок эмне үчүн ал декларатив түрдүү иштеп атат? Эң негизгиси Кыргызстанда мындай мыйзамдар бар, бирок бизде бул жалаң эле Кыргызстан эмес, КМШ өлкөлөрүнүн баардыгына тең тиешелүү. Биз советтик жанагы системадан чыкканбыз. Бизде ошо Советтер Союзунда деле ошондой бар болчу. Мындай мыйзамды буссаң болбойт, бирок аттап өтсөң болот, же болбосо мындай кандай кыйгатчы басып өтсөң болот деген бир түшүнүк бар да. И ошону көп колдонушат. Мынакей ким мен Матраимди айтып атсам айтып атпайм, Матраим бизнес эмес, мамлекеттик кызматкер деп. А бирок ошол мамлекеттик кызматта туруп кантип байыды да, туурабы? А бирок баарыбыз билебиз да. Мисалы үчүн кое турсаңыз, баарыбыз билебиз, Бажыда жанагы эмеси бар, КамАЗ эмеси бар, Абусаки менен мына ошолорду Финпол же болбосо Биз укканбыз дебейлиби? Угуп атабыз да, мисалы үчүнчү.
биздин эме коопсуздук кызматы ошолордун баарын таап чыгыш керек да. Анан жанагы унаа предприятиясы бар, ошону канча ошол бир айда канча жолу Абу-Сахи базарына барат, канча рейс жасайт, канча эмне, канча товар алып келет, ошону оп-оңой эле да билип койсо. Анан бир айдагы тапкан акчасын канча жылга көбөйтсө эле чыгып калат да өзүчү. Мына ошондой иштерди жасалбай атат да, анан жөн эле мындай эметип атабыз. 2 миллиард Анан ошол предприятияны мисалы үчүн убактылуу мамлекетке иштетип, же болбосо кайсы процентин иштетип, ушундай жолдорун табыш керек да. Ошондо анан сиз айтканыңыз Райым Матраимовдун үстүнө сиз айткан 2 миллиардты илген мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Ал деле адам. Туура да. Анын күнөөсүн далилдеп тур, балким 2 миллиард эмес, Андан көп. балким 12 миллиард Ооба илген. да. Жок. Ал мындай божомолдоп туруп, сени элдер уру деп атат. Эгерде 2 миллиард төгүп койсоң, ошо менен барып тынчыйт, камалбайсың да деген нерсенин өзү мыйзамсыз. Ошол эле кезде далилдебей туруп, ага 2 миллиард эмес, 2 сомдун илгендин өзү дагы мыйзам. Конечно. Ошондуктан мыйзам биз айтып атабыз. Коррупция менен күрөш ал башка. А реформа кылуу мамлекетти оңдоо коррупциянын мурдакы болгон проявление, мурдакы болгон окуяларды иликтөөчү адам бул. А маанилүүсү мындан ары коррупция болбосун, ошол шарттарды жоюу үчүн бул адам. Бул эки кызмат, экөөнүн ортосунда дуал. Бизде бир эле кызмат айтып атат. Бай сиз Жапыкеев деп атасызбы? Жапыкеевиңиз биринчи өзүнө коюлган домотторго жөндүрөөк жооп берип алсын. Баягы бирөөсү мен мынча алдым эле 250 миң, аны 50 миң Жапыкеевке эле бердим. Ошондой кезде сиздин намыңызга бир аз көлөкө түшкөндөчү, кызматтан четтей коюп, териштирип, өзүңүздүн актыңызды далилдеп туруп, кичинекей сөз үчүн Разаков тапшырып бергендейчи, өзүңүз мамлекеттик кызматкер, анысына финансылык полициянын жетекчиси кынтыксыз абройлуу болуш керек. Ал адамга таптакыр шек болбош керек. Сиз өзүңүзгө ишенгендей ошол адамга ишенгенсиз. Ошондо гана реформалар жүрөт. Ошондуктан айтып атам, бул кызматтар башка коррупциянын шарттарын жою керек. Өзүн жоя албайсыңар. Коррупция болбой турган шартты түзүш керек. Мамлекетте реформа жүргөндөн кийин эч ким, мынакей биз канчалык электрондук өкмөткө төлөө, бардык салыктар мындай прозрачный болсун, адам төлөгөн жарандар да көрсүн, бул кишинин төлөгөн салыгын, бул экөөбүздөн көп. Мен фискал, бул киши салыкчы. Баарыбыз көрүп туралы. Бул төлөп жүзү жарык. Анан буга мыйзам темир калкан болуш керек. Бул киши салыгын төлөдү. Эмне үчүн башкалар өлкөлөрдө төшүн урат? Алар айтпайт, мен олимпиадалык чемпионмун, мен боксермун, мен ырчымын дебейт. Мен деген салык төлөөчүмүн дейт. Эң чоң сиздин аргументиңиз мамлекеттин функциясы эмнеде? Акча эмнени жакшы көрөт? Коопсуздукту жана тынчтыкты. Биз ошону буларга кепилдеп темир талкан болуп кетсе, ошол калкандын түбүндө ушулар өнүгүп, ошол калкан үчүн төлөйт. Салыгын көбөйтүп койгон кезде да бирок коопсуз жерлерде, билесизби, Эмираттарда салыктар Германияда өтө чоң. Өлүп калайын дейсиң салыктардан, бирок коопсуздук бар, ошого чыдап, ишкер ошол жерде иштейт. Бизде салыктар чындыгында аз. Кээде ишкерлердин деле бети жоктору бар. Уялбай, чындыгында аз. Аябай демократия болду, сонун бизде салыктар. Мына ишкер айтсын. Ошондон да качкандарды иргеп, добросовестный ишкерлерди тандап, анан бакытмытты быйтагандарды, бирок коррупция беременеси менен эмес, өзүнө тиешелүү беренелер бар. Экономик кылмыштар, арктерик, салыктан качты арктерики деп, ошол беренелер менен камаса, жана кылмыш жаза эмесине, кылмышка тартса болот жоопкерчиликке. Бирок коррупцияга ишкердин табиятынан тиешеси жок. Биз билесиңерби, Сооронбай Жээнбеков президент болоорунун алдында айтканда 35 коррупционер бар. 30 тизмесинде. Тизмесинде көрсөткөн жок. Коррупционердин бирөөсүнүн артынан түшүп алды, башкасын таппай калдык да. Кимисин артынан түшүп алды? Бабановчу. Бабанов сени камайм деп туруп анан артынан түшүп албады беле. Андан кийин анан такыр эле биз таппай калбадык. Тизмесинде тапкан жокпуз. И коррупция менен күрөшүн да билбейм, силер көрө алдыңарбы жокпу? Бирок баары эле келип эле Матраимовго такалып эле анан ошо менен эле мөөнөтү бүтүп калбадыбы? Азыр негизи ушундай тизме болушу мүмкүнбү? Сиз айтып атпайсызбы, майда чүйдөгө кирип кетти депчи? Чоң уруу деп сиз айтып атпайсызбы, болуш керек деп, чоң урууларды аташ керек депчи? Алар аталып туруп, жанагы ачык айкын көрсөтүш керек. Канча
ким эмнени төктү деп. Чоң уруулар Атамбаев. Кытайдан жана почти 2 миллиард карыз алды. Кайда кетти? Чоң уруулар Сооронбай Жээнбеков. Атамбаев өзү айтпады ушу. Мисалы Матраимовдун күнөөсү анықталды элек мыйзам чегиндечи. Аны 2 миллиард төктүргөндө бул эч ким бир соттун чечими жок, закон чегиндечи. Анан да алар кээ бир документтерди азаттып ушундай болгон, аэропорттон жүктөлгөн тигүү депчи, баягы схемаларынчы, ошол автобаза тигүүларчы. Да бул бар. Муну деген өзү дагы аларды сотко берип аныктаган жок, мен тазамын деп чыккан жок. Сиз эсиңиздердеби, ошол Атамбаев айтты, Сооронбай Жээнбековдун шайлоосуна Матраимов 30 миллион доллар берген, ал жанагы фонд президенттик шайлоо фондуна дагы кирбей калган депчи. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков ал төгүн деп ачыкка чыгарган жок? Мына бир четин айтып көрөлүк. Демек ал орусча айтканда покрыватель болгон, крыша болуп берди ошого. Ошон үчүн бул жерден кимди жоопко тартыш керек? Биринчи ошо анабаш ошолордон башташ керек да. Кытайдан алган карыз кайда кетти? Эмне ошол тестти азыр деле мына жапа чегип атабыз, бул смогтон, түтүндөнчү. Эмне үчүн иштебейт мындайчы? Бул суммага ошол эле качып кеткен Максим Бакиев эки эсе арзаныраак алып келген деп атпайбы? Германиянын компаниясын. Аны жактырбай туруп, булар Кытайдыкын алып атат. Мына жакында эле ошо Матраимовдун мүлкүнө кайрылсак, жакында эле төктү деп бизге бир чоң кабар келбеди беле? Мынча квартирасы бар экен, мынча соода борбору бар экен деп. Ошонун баары келип туруп деген казынага түшпөй эле кызматкерлерге берилет деген чуу чыккандан кийин анан кой деп туруп кичине Фуги деген бар. кетти. Бул эмнени билдирет ушул? Бул бюджетке кантип төгүлүш керек? Же чын эле жолдон бир жага кирип кетиши керек? Бир 10-15%, 20%-нчы стимул болуш үчүн Тапкан кызматкерлерге ошол бериш тапкан керек, кызматкерлерге сыйлык катары ошол эки структурага бирок тогуз баарын эмес, Албетте баарын эмес. Албетте баарын эмес. Сиз биринчи закон жок. Азыр деген бүт баары мамлекеттик менчик алынсын деген. Биринчи фугиге өткөзүлөт. Окаттардын баары баягы улутташтырууда да анан биринчи ошонун карамагына өтөт. Андан кийин атайын бир чечимдер менен, токтом менен ушул кызматтарды сыйлап коелу деп чечти деп, именно ошол батирлерден эмес, мындай жакшы иликтөө жүргүзүп, жакшы тергөөчү, баягы сыйчык болгондорго жалпы эле мамлекеттин атынан кандайдыр бир стимул кыла турган сыйлыктарды берсе болот. Ошондо калган оперлер да чуркап, тигилер барып бир 9 квартира аныктап келди. Жыйынтыгында эки опер, эки бөлмөлүү квартира. Демек биз дагы иштесек болот экен. Берсе болот, бирок бул жерде андай болбойт, таптаза болбойт. Бул Кыргызстандын учурунда таптаза туура эмес нерсе. Анда бүт кызматкерлердин баары тең тиги жанагы курулуш компанияларынын баарына тең барып шантаж кылып үй ала башташат. Кыргызстан деген бул вообще уникальный өлкө болуп атпайбы? Анда эч кандай болбойт. Эч кимге эчтеке бербеш керек. Только казынага түшүрүш керек баарын. А жанагы ГКМБга калтырган тиги булардын баары тең туура эмес. Анын баары тең казынага түшүш керек. Казына аркылуу мамлекеттик чиновниктердин байлыгын деп атам. Кайра эле келип бизнесмен жазып бергизген. азыр жерде 3% мисалы пландан ашык 3% пландан ашык салык инспекциясы тапса, ошону толуктаса бюджетке, ошонун 3% салык инспекциясынын материалдык техникалык жактан өнүгүүсүнө, ремонтуна, же премиальныйына ошо калсын деген закон жасагабыз. Ал кабыл алынган. Бул туура маселе деп эсептейм. Ал туура. Калыстык үчүн дагы жанагындай сотрудниктерге туура эмес. Ал туура. Калыстык үчүн кошо кетейин. Тийиштүү мыйзамдарда, мисалы, ички иштер органдар боюнча мыйзамы бар, мамлекеттик улуттук коопсуздук органдар боюнча мыйзамда, ошол мыйзамдарда каралган. Ушундай иштеп жаткан кызматкерлерди 25-30%га чейин өндүрүлгөн акчалардан жанагы премия катары бөлсө болот экен. Рахмат, Артурбай. Рахмат силерге. Биз экинчи раунд кошу менен өтөбүз. Биз экинчи раундда коомчулукта, социалдык тармактарда жана башка булактарда айтылып жаткан ой пикирлерди талдоого алалы. Динара Шурахонова көрсө кустурабыз деген коррупционерлер жөнүндө эмес экен.
Ал бизнес тармагы жөнүндө УКМК жана башкы прокуратура ишкерлердин түбүнө жетүүнү көздөшкөндөй. Көбүрөөк тартып алуу жана рейдерликке окшош. Кийин бүткүл бизнести талкалап салгандан кийин мамлекеттик бюджетти кантип толтурганы жатасыңар деп Динара Айым суроо берип атат. Алишер Мамасалиев, камоолор дагы деле болсо бийлик үчүн эң көп дегенде 1-2 ай иштей берет, андан кийин камоолор тескери натыйжа берет. Популярдуу эмес реформаларды жүргүзүү менен саясий капиталды коротуудан коркпой иш кылыш керек дейт. Кошумчалаңар барбы? Мен ичине кошумчалап кетейин, бир мисалды айта кетейин. Мына өткөн жылдын 9 айдын жыйынтыгында Статкомдун маалыматына алайык, бүткүл бизнестин кирешеси бир 20 эсе түшүптүр. 1,7 миллиард болгону 9 айдын ичинде 1,7 миллиард. Демек, ишкерлер же көмүскөгө киришти, кой салыкты төлөсөк дагы бизди басым кысымга алат экен деп, же болбосо бизнесин жабышты. Эми албетте пандемия дагы өз таасирин тийгизди, бирок 20 эсе эмес да. Мына ушул Статкомдун маалыматынан көрсөк болот да. Ошон үчүн дээрлик экономиканын дээрлик бардык тармактарында түшүү болду. Баягы айыл чарбада эле 1%дын тегерегинде өсүш бар, болбосо бардык экономиканын тармагында түшүү. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жемкорлукту азайтуу үчүн бардык тармакты автоматташтыруу зарыл. Мисалы, жол коопсуздугу тармагындагы паракорчулук коопсуз шаар долбоору киргенден кийин тыйылган. Мамлекет башчыларыбыздын баары эле келе жатканда коррупция менен күрөшөбүз дешет, бирок жылыш жок. Анын коррупцияга каршы күрөшүү ниетин кантип билсе болот? Биринчи, койгон кадрларынан билинет. Баягы эле кызматка жанталашкандарды мени тияка кой, бияка кой дегендерди койсо, анда коррупция кайра күчөйт. Эгер ар бир кызматка ачык сынак жарыяланып, чет өлкөдөгү ири корпорацияларда иштеген мекендештерди чакырсак, анда иш жылат. Элде да коррупция менен күрөшүү чындап эле жүрүп баштады деген түшүнүк пайда болот. Тууган урук, дос тааныштарын койбой, резюмесине иштеген кадрлар келиши керек. Тилекке каршы биздин бир да президент муну кыла алган жок дейт. Туура. Кайта бизде бардыгынын ураны окшош. Мен кирип эле коррупция менен элдерде эле тажабайт экен шайлоочу эле ошого кайра ишине берет. Ал болбогон окат. Элдар айтып аткан нерсенин аты бар. Муну айтып аткан принциби атайын термин меритократиялык тандоо. Чындап эле ал өлкөнүн сыртында эле эмес, ичинде деле билимдүү адамдар толтура. Сырттагылар көбүрөөк көзгө көрүнөт, соц барактарда жазып бирдеме кайрылып, ошолор көзгө анысыналарын окуган жери Гарвард, Оксфорд болуп, Йейл болуп, кулакка укулуктуу болот. Чындыгында жөндөмдүү, бир топ тажрыйба алган, бир жакшынакай балдар кыздарыбыз бар, 30 жаштан 45-50 жашка чейин сонун жигиттер бар. Алардын чындап эле тууганы, туушканы же баягы соц тармактарда паланча саясатчы деп бакырган эмес, ошондуктан алар аз кызматка тартылбайт. Жөндөмү, билими боюнча тандоо, меритократиялык мындай подход жок. Ошондуктан алар чачыранды, анан дагы дайыма эле мамлекетти күнөөлөгөн болбойт. Ошол билимдүү адамдар, натойы билимдүү, анан жана акылдуу. Көпчүлүк кезде мамлекеттик кызматка барбайт. Чакырсаң барбайт. Мен мурда көп күнөөлөп жүргөм, албайт, албайт. Барып чакырып да көргөнбүз. Барбайт. Билесиз неге? Ишенбейт. Ана көрө мынтип ишкер болуп жүрө берген оң, бир аз разводить этип, антип мынтип алып туруп, ишин оңгону оң. Разводить деген нерсе коррупция, бирок ал коррупция эмес. Буларга бул барып, мынакей мамлекеттик кызматкер, бул ишкер келип мону менен келишип туруп эме кылганда мамлекеттик кызматкер башка бирине менен жоопко тартылат. Мунун беренеси жоопкерчилик деңгээли башка. Эгерде мамлекеттик кызматкер ошо сговорго барган болсо, мында күнөө көбүрөөк. Мамлекеттик кызматкер ал институт, ал символ. А ишкерге канчалык арзан болсо, ошондо жылчыктарды тыюу керек. Ошондуктан ошол мамлекеттик кызматкер ушул адамдын ордуна Элдар айткан меритократиялык принцип менен тандап келип койсок, бул аны өлө сөгүп айдап чыкмак кабинеттен. Дагы бирде окуйын, Бул эмеден да, мисалы үчүн эмне үчүн келбей атышат? Биринчиден туура ишенбейт, экинчиден мисалы үчүн ошол келгендердин баары өздөрү коррупционер болуп кетиши мүмкүн да.
себеп дегенде жаштан баары бузулуп кетип атпайбы? жок, Баары ошо эмне үчүн жаштарда бузулуп атат, бүт баары ошондой, башка өлкөдөн иштегендер, окугандар келсе деле коррупционер болушат. Себеп дегенде биз советский системадан чыкканбыз да, а советский системада бүт баарыбыз тең менчиксиз болгонбуз. Анан баары тең улам кандай гана мүмкүнчүлүк болсо ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биринчи капиталды топтоого аракет кылып атат. Бул эң биринчи булак, бул мамлекеттик кызмат Рахмат. болуп атат. Ошол чет жактан чоң ишканаларда иштеген кишилер ошол айлык алып атып, ошо биздин айлыкка келеби биринчиден. Экинчиден бизде туруктуулук жок болуп атпайбы? Эгер мисалы эсиңердеби, Бабанов Өмүрбек премьер-министр болгондо бир 2 замминистрди алып келген. Жаш жигиттерди сырттанчы. Анан бул укол эмес да, алып келип сайып койсоң айга баштагандайчы. Биздин менталитет, билим, экономикалык, социалдык абал, даже географиялык абал бул башкача. Анан анын планы менен келип ошо бир жыл, бир айда өзгөртө албайт да. Мисалы бизде туруктуулук да жок болуп атпайбы? Өкмөттөрдүн эле 31 келди азырчы. Эми азыр 32-си келген турат. Кыргызстан ким келип ушул жерге иштеп берет? Биз дагы бир нече окусак болот эле, бирок тилекке каршы убактыбыз 4 элемент калыптыр. Анын жыйынтыктуу сөзгө берели. 3-чү раундга өтөлү. Эми баарыбыз ушу жыйынтыктайлы. Биздин бүгүнкү талкууну сизден баштасак. Сунуш пикирлер. Сунуш пикирлер айталы. Мисалы ошо коррупционер же жанагы мыйзамсыз байыган адамдарды жоюш үчүн алардын таманынан от күйө тургандай кылып баарыбыз иштешибиз керек. Жалгыз укук коргогондордун алымы келбейт бугачы. Бүт коомчулук каршы чыксак, анда жыйынтык болор. Берген кишини да алган кишини да жоопко тартыш керек. Күнүмдүк жашоого биз айландырып алышыбыз керек. Таза жүрөлү, таза иштейли дегенчи. Ансыз биз эч нерсе жеңе албайбыз. Аң сезимди, ой пикирди, илимди, билимди өзүбүздүн жашоого кылган, мамлекетке кылган мамилебизди оңдомоюнча биз коррупцияны жеңе албайбыз. Рахмат. Шайырбек мырза, мындай менен кетели. Бир жолу Сооронбай Жээнбеков айткан, урматтуу жарандар, мага жардам бергиле, факты бергиле актай деп. Жаран коррупция менен күрөшүүгө милдеттүү эмес. Жеке мен милдеттүү эмесмин. Мен эмнеге милдеттүүмүн? Мен салык төлөгөнгө милдеттүүмүн. Мен мыйзамды бузбаганга, кылмыш кылбаганга милдеттүүмүн. Эгерде ошол кылмыштарга барсам, мени жазалайт. Ал эми ошол коррупция менен башка проявление бар кылмыштуулуктун эмелерин жасаган адамдар менен күрөшүүчү мамлекет чиновниктер органдарга жаран айлык төлөп берип атат. Ошолордун милдет, биз ошолордун айлыгын төлөп берип аткандан кийин алар бизге кызмат этүү керек. Кайра эле сиз айткандай карызды да жаран төлөө, элдер төлөш керек, чогултуп счет ачып коюшту. Аны дагы биз фактын таап, биз да ууруну кармап, сүйрөп алып келип беришибиз, ага биз милдеттүү эмеспиз, урматтуу жарандар. Ал силердин ишиңер эмес. Силердин ишиңер салык төлөп, мыйзамды бузбагандан кийин туура адамдар шайлаганды үйрөнүп, аң сезин бир аз көтөрүп, тапкан акчаңарды, бала чакаңардын билимине жумшап, андан ары уруулардын сөзүнө ишенбей тынч отуруш керек. Рахмат. Мен ойлойм, буга чейин мына октябрь окуяларынан берки күндөрдө албетте мындай ушундай учур болду. Баягы лозунгдарды дагы ошол кызматка байланыштуу аракеттер жүрүп атты. Бул туура эмес. Мамлекет деген мамлекеттей болуп, мындай системалуу иштеш керек. Мына жакында жаңы президент келет, инаугурациядан кийин көп убадалар берилген. Ошондо балким бир мындай системдүү иш жүрөт деп үмүттөнөлү. Ошондо балким бизнесмендерге дагы көбүрөөк көңүл бурулат. Буларга дагы жанагындай ар кандай коркутуу, үркүтүүлөр же болбосо бизнесине кандайдыр бир коркунучтар туулбагандай шарттар түзүлөт деп мындай ойлойм. Мындай экинчи Кыргызстанда революция болбогондой аракет кылыш керек жаңы бийлик. Эгерде антпесе дагы деле биздин бизнесмендер күйө берет, бизнесмендер өлкөдөн чыга берет, өлкөгө, элге чоң залал келе берет. Кыскача айтканда, коррупция менен күрөшүү жазалоо ыкмаларга менен чектелбестен экономикалык ыкмалар менен жүргүзүлүш керек. Административдик эрежелер менен эмес, экономикалык. Качан гана бизге ишкерлерге дагы, жалпы элге дагы эч кандай справка керек болбосо,
уруксат алуулар, ашыкча кагаздар керек болбосо, качан гана соттор ошол талаш тартыштарды адилеттүү чечсе, мамлекеттик кызматтар эффективдүү иштеп, тийиштүү татыктуу айлык маяны алып, жан дили менен иштесе, ошондо коррупция дагы азаят. А баягы жазалоо гана ыкмалар эч качан бир жыйынтыкка алып келбейт эффективдүү. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Майдан ушу менен соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштедик. Биздин түз эфирдин астында жакшы жаман комментарий жазгандарыңар үчүн да силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биздер менен болгонуңуздар үчүн да чоң рахмат. Ушу менен Майдан соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.